Саламатсыңарбы балдар. Жомокмал уктуруусунан жазуучу Сулайман Ырысбаевдин «Бакыт издеген бала» деген жомогун уктуруубузду улантабыз бөбөктөр. Канакей, кана, мунжу келинчек. Ушинтип эрдин кыбыратып, шыбырап жатты. Келинчегин катарыңда. Акырын жүзүнө өңүлө, хандын даражалуу жигиттеринин бири ызаат кылды. Ансыз да бүт денесин калтырак баскан, нечен күндөн бери оозуна наар албай, миң түркүн ойдон азап чеккен жигит эс учун билбей, маңдайында турган алиги хандын жигитинин кучагына кулады. Канча күн өткөнү белгисиз, жигит көзүн ачса, хандын кызы Нуркыздын жүз баштуу ак өргөсүндө ак болот төшөктө жаткан болот. Маңдайында желпүүр кармаган эки кыз. Мен кайдамын? Бакыт келди тие кыздардан сурады. Сиз Адилет ханыбыздын аруу кызы Нуркыздын үлпөт өргөсүндөсүз. Кыздар бир ооздон жебирешип күлүштү. Өзү кайдасыр? Ал басалабы? Басабы дегениңиз кандай? Эмне, буту менен басабы? Адам болгон соң баспай анан эмне? Жөргөлөп жүрөбү? Бир кызды шылыңдап күлдү. Жигиттин сөзүн тамаша катары кабыл алган оң жагындагы куш моюн кыз дагы күлүп жиберип мындай деди. Көрөбү? Ой, мына кызык экен го. Жигит аябай таңыркап карап калды. Же билгиси келдиби? Үнүн калтырай чыгарып сүйлөдү. Ал көрөбү? Көрбөй коймок беле. Ал деле адам да. Кара каш кыз сөзгө кошулду. Сиз тамашакөй экенсиз, Же канча күндөн бери сүйлөбөй жатып, ушуларды ойлонуп, ушундай айтайын деп жаттыңызбы? Жигит апкарып суроосун дагы улантты. Ал угабы? Мындай суроолор кыздарды тажатып жибердиби, же акылынан адашып жинди болуп калдыбы дештиби? Айтор кыздар бири-бирин карашып алышты да, азыр келебиз биз. Отуруп туруңуз. Ошо боюнча сыртка чыгып кетишип, дайынсыз жок болушту. Бушайман суроолор менен кала берди бакыт келди. Аңгыча саймалуу ак өргөнүн түндүк жабуусу толук тартылган, ай тегерек чаңгарагынан күн шооласындай жарык-журк эткен бир нерсенин элесиби, же бир ажайып нурбу карегине тартылды. Караса качантан бери азапка салып көрүнбөй кеткен баягы сырдуу ак куштун өзү түндүккө элпек конуп, канаттары менен кол булгаган сып көз ирмеп турат да, дагы да баягыдай закымдата адамча үн менен добуш салат. Эгерде кимде-ким бактылуу болгусу келсе, Теңири берген ырыскысын тээп албай көтөрө билсин. Бакыт ошол адамга буйрулган. Уктуңарбы? Бакыт ошондой гана адамга буйрулган. Эми гана ал кушту жигит даана көрдү. Ал адамча сүйлөп үн салган. Дүйнөдөгү эң сулуу, эң акылдуу, эң эстүү, эң эле адептүү, эң эле мээримдүү аял затынын элесине окшогон. Адам десе адам эмес, куш десе куш эмес. Теңириндин бир керемети менен жаралган, башына бакыт коноор жигитке жаратканы өзү туш кылган ажайып сыйкыр нерсе эле. Ошентет да ак куш кайдан келсе, ошол жакка кеткендей көз ирмемде жок болот. Ачылган оозун, талган кирпигин жыйганча саймалуу эшик серпиле ачылып, хандын аруу кызы Нуркыз аны коштогон 40 кыз келет да, Бакыт келдиге той кийимин кийинтип, өздөрүнүн тобун алып,
Үлпөс сарайга алып барышат. Ал жерде баягы мындан канча күн мурда башталган той аягына чыга элек экен. Эл хандын кызын узатар, күйөө баланын жолун ак тилеп каалап, жүздөрүнө бата тартар учурду күтүп жатышкан экен баарлап. Таң аппак атып үлпөт аяктап, ак бата берилерде хан кызы менен Бакыт келдин өзүнө чакырып, мындан канча жыл илгери арып чарчап, чекесинен бир тиштелген алманы алып, ушул алманы сураксыз тиштеп алган үчүн кечирим сурап келгендиги, бул айыбынын жазасы менин сокур, дүлөй, мунжу кызыма үйлөнөсүң деп айткан сырдуу сөзүнүн маанисин түшүндүрүп берүү мөөнөтү келгендигин билдирди балдар. Эмне үчүн мен кызымды көзү көрбөйт дедим. Анткени жаман, кереги жок нерсеге кызым көңүл бөлүп карабайт дегеним. Кызым тили жок дудук дегеним. Оозунан жаман сөз, суук кеп чыкпайт. Дери сүйрөп жаман айтпайт дегеним. Буту баспайт, кулак укпайт дегеним. Кетири нерсеге баспайт. Ушак сөздү, каңырыш кепти тыңшабайт дегеним. Эми ушул Теңир берген ырыскыңарды көтөрө билгиле, тутуп алгыла. Кана, о мин, ак батасын берип, 600 төөгө алтын күмүш себартып, кыз күйөөсүн саамың салтанат менен узатты. Бакыт келди аруу жары Нуркызды ата энесине алып келип, бактылуу далай жылдарды кечирип, узак жашаптыр балдар. Адилет элим жерим деп жашаган бейбачарага кайрымдуу бул жигитти эли хан көтөрүшүптүр. Бирок Нуркыз менен канча жыл өмүр сүрсө да, баягы ак куш ким, аруу жары Нуркыз ким ажырата албай, эч кимдин адал мээнетин, ак эмгегин жебей, мусапырларга жардам жакшылыгын аябай, элине адилет кайрымдуу хан болуп, Теңир берген ырыскысын көтөрө билип, кээп албай, төгүп албай, ырыскынын кучагында бактылуу, беймарал өмүр кечирген экен бөбөктөрүм.